Орозонун пайдалары. Адам баласы Алла Тааланын санап бүтүүгө мүмкүн болбогон жакшылыктарына ээ. Ырайымы чексиз Кудай Тааланын тартуу кылган неематтарынын бири бул пендени өз акылыңды иштет деп таштап койбой, жол көрсөтүүчү пайгамбарларды жана китептерди жөнөткөндүгүндө. Алар аркылуу адам пенде шайтан салтанат курган жаман жайларда азгырылып отурбагандын ордуна периштелердей бийиктиктерге талпынып, жаратылыш максатына ылайык жашаганга аракет кылат. Куранда бизге бул максат Бисмиллахир-рахманир-рахим «Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун». Мен жиндерди жана адамдарды бир гана мага ибадат кылышсын деп жараттым деген аятта ачык билдирилген. Башкача айтканда, пенденин жаратылыш максаты ибадат кылуу, өзүн жараткан Кудайына кулдук кылуу. Жасалган бул ибадаттардын кайтарымын, сыйлыгын болсо бир гана Алла Тааладан күтөбүз. Ибадаттардын мөмөсү, түшүмү о дүйнөдө жыйналат, пайдасын акыретте көрөбүз. Бул түшүнүктү дайыма карманыш үчүн дагы ибадат кылуу зарыл. Бул жерде дагы кошумча айта кетели. Кээ бир ибадаттардын дүйнөлүк пайдалары болушу мүмкүн, бирок бул эч качан ибадаттын максаты боло албайт. Мындай ойлорду ойлонбой туруп, ибадаттардагы айрым пайдалар Алланын Хаким ысымынын талабы деп түшүнөбүз. Ооба, Алла Таала бизге милдет катары буйрган нерселерде биз көрө алган же көрө албаган канчалаган хикматтар бар. Мына намаз, орозо сыяктуу ибадаттардын пайдалары дагы ушундай көз караштан каралышы керек. Маселени ушинтип тактап алган соң, эми орозонун пайдаларына токтололу. Жеке адамга пайдасы. Сабыр кылууну үйрөтөт. Сабыр улуулукка, фазилетке жетүүнүн эң маанилүү негизи жана эрктин жеңиши десек болот. Сабыр болбой туруп, руханий өнүгүү, улуулукка серпилип, мендиктин сырдуу дүйнөсүнө сүңгүп кирүү мүмкүн эмес. Адам пенде сабырдуулук менен дененин капасынан сыйрылып чыгып, улуу ааламдарга жетүүгө умтулуп, периштедей айлана алат. Күн сайын 5 маал намаз, бир жылда эң аз 1 ай орозо, белгилүү өлчөмдө зекет, өмүр өткүчө бир ирет ажылык жана кулдукка байланыштуу башка бардык буйруктар бир гана сабырдуулук менен гана иш жүзөгө ашат. Булар ошол эле кезде адамдын жашоосун иретке салат, тартипке келтирет, адамды о дүйнөгө тиешелүү боек менен боёйт. Мындай пенденин жашоосу толугу менен нурдуу сызыкта өтөт, берекелүү болот жана акырында Кудайым буйрса бейишке алып барат. Ошондуктан адам тиштенип, көшөрүп, ибадаттарда сабыр кылып, жашоосун нурга бөлөйт. Сабыр деген сөз менен уңгулаш, сабир деген дагы бир сөз бар. Бул илгертен бери дарычылыкка колдонулуп келген уудай ачуу зат. Сабыр кылуу, чыдоо, шалдырабоо, эркти бошотуп таштап салбоо, кандай кыйынчылык болбосун көтөрө билүү, тырышуу, булар оңой иш эмес. Ошондуктан сабыр дегениң так ушул сабирди жуткандай эле нерсе. Бирок бул ачуу даамды иштин башталышында гана сезесиң. Натыйжасы болсо дайыма балдай таттуу болот. Орозонун шек күмөнсүз чоң пайдасы ушул. Кишини сабырдуулукка үйрөтөт. Пенде кармаган орозосу менен сабырын чыңайт. Анткени ал курсагы ачса да, таңдайы катып суусаса да чыдайт. Жаман жоруктарга туш болуп калса, мен орозомун деп өзүн кармайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям муну түшүндүрүү үчүн орозо сабырдын жарымы деп айткан. Ооба, орозо сабырдын жарымы. Адам колун, бутун, тилин, эриндерин, кулагын байлап, жараткан эгесин көздөй канат кагып талпынганда, сабырдуулукту бурак кыла алса, анда кош канаты ачылып, Алла Таалага жакындоого умтулган болот. Кур'ан-ы Каримде сабырдуулуктун фазилетине, сыйлыгына байланыштуу көптөгөн куттуу аяттар бар. Биз ар бир тема өз алдынча талдоого алынганын эскертүү менен бул жерде айрым аяттарга токтоло кетели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иллаллазина сабару ва амилус салихати улаика лахум магфиратун ва ажрун кабир. Бирок сабыр кылып жакшы иштерди жасагандар үчүн кечирим жана улуу сыйлык бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Васбир
فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Sabırдуу бол. Чындыгында Алла жакшы иш амалдарды жасагандардын мээнетин текке кетирбейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннама юваффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб. Сабыр кылуучулар сыйлыктары эсепсиз, өлчөөсүз берилет. Өмүрү миң түрдүү неаматтарга чулганып, бейкапар жашаган кишинин келечеги да ушундай бакубат улана берет дегенге кепилдик жок. Ким болбосун, кайсы заман болбосун, такыр күтпөгөн жерден жакырлыкка туш болуп калуусу мүмкүн. Байлыгынан бир заматта ажырап, талаада калышы мүмкүн. Сызга отурушу мүмкүн, үй жайсыз, дос жарсыз калышы мүмкүн. Эмнеге болбосун, мал мүлктүн чыныгы эси Алла Таала. Ал өзү каалаган пендесине берип, каалаган пендесинен алып коет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кулиллахумма маликал мульки ту'тил мулька ман таша ва танзи'ул мулька мимман таша ва ту'иззу ман таша ва tudillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Айткын, о өкүмдарлык ээси болгон Алла, сен өзүң каалаган адамга бийлик берип, каалаган адамыңдан кайра тартып аласың. Каалаган адамыңды ардактап, каалаганыңды кордойсуң. Жакшылык сенин ыктыярыңда, сен бардык нерсеге кудуреттүүсүң. Мындай күтүүсүз учурга чыдап, өзүн таштап койбош үчүн күн мурунтан даяр болуп, акыл эсти, рухту жана дене мүчөнү мындай кырдаалга жараша даярдоо зарыл. Мына ушул жана ушул сыяктуу кыйынчылыктарда кыйналып, үмүтсүздүккө дуушар болбош үчүн орозо ибадаты адамга көтөрүмдүүлүк тарбиясын берет. Дене бойду, жеп ичүү сыяктуу эң зарыл муктаждыктарга сабыр кылдыруу менен күтүүсүздөн башка түшүшү мүмкүн болгон бир катар кыйынчылыктарга даярдаган болот. Адам мына ушундайча дүниөлүк ар кандай кыйынчылыкка, азапка, түйшүккө оңой эле чыдай алат. Анан калса адамзаттын көпчүлүгү көбүнчө ачарчылыкка дуушар болот. Кокус ушундай абалга туш болуп калса, сабыр кылып чыдоосу үчүн ачкачылыкты башынан өткөрүүгө муктаж. Куттуу Рамазан айында күндүн жарымын камтыган орозо ачкалыкка кандай сабырдык кылуу керектигин, кантип чыдаш керектигин үйрөтөт. Демек, адамзаттын башына келе турган кыйынчылыктардын 2 эсесин көрсөткөн сабырсыздыктын дарысы бул орозо. Ошол эле кезде орозо кыйынчылыктарда, оор сыркоолордо мөгдүрөп, шалдырабай өзүн кармай алган, сунушталган бир катар дүйнөлүк кызыкчылыктардын алдында өзү үчүн акыйкат деп билген принциптерди кыпындай да ажырабаган идеалдуу адамдардын жетилүүсүн шарттайт. Напсини тарбиялайт. Орозодо напсини тарбиялоону дагы максат кылуу керек. Орозо кармаган киши, мен бул напсини мурду менен жер сүздүрүп, бир аз Алла Таалага багыттайын. Муну кыллати таам, аз тамактанууга, кыллати калам, аз сүйлөөгө, кыллати манам, аз уктоого көндүрөйүн. Руханий сайру сулукта кыйынчылык менен жетүүгө боло турган кандай өзгөчөлүк, фазилет жана даражалар болгон болсо, ошого жетүүгө аракет кылайын деп айтуусу Рамазан айын риязат мезгили катары көрүүсү зарыл. Негизинен риязат деген түшүнүктүн бир тарабы орозону туюнтат. Адам аз тамактанып, айрым кыйынчылыктарга чыдаса, чындыгында кээ бир таң калыштуу нерселерге туш болушу мүмкүн. Метафизиканын физикага өкүм бергенин көрүшү мүмкүн. Булар рухка күч-кубат алып келүү жагынан өтө маанилүү нерселер. Бирок максат кылынган нерсе Алланын ыраазычылыгы болбосо, тарткан кыйынчылыктарыңдын эч кандай мааниси жок. Ооба, нафсини тизгүндөө жагынан ачкачылык менен аз тамактануу өтө маанилүү динамика. Ошондуктан аалымдар улам риязат кылып, руханий деңгээлдерин сактаганга аракет кылышкан. Йогалар тамак жебей, суу да ичпей кармануу менен жана кээ бир көз боёочулар напсилерин бир катар кыйынчылыкка салып, кыйноо менен белгилүү деңгээлде руханий күч-кубат топтошкону баарына маалым. Бирок алардын мындай аракетине акыретте эч кандай пайда жок. Анткени тамактанбай, суу да ичпей риязат кылуу бир гана ибадат ниети менен аткарылса гана кандайдыр бир мааниге ээ болот. Алланын ыраазычылыгына жетүү,
ибадаттарды бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн аткаруу аркылуу ишке ашат. Орозо нафсиге тагылган ооздук. Орозо нафсинин текеберлигин сындырат. Чын бышыгы анча такталбаганы менен маанисинин тереңдиги, бере турчу сабагынын күчтүүлүгү жагынан өтө негиздүү бир риваятта мындай деп айтылган. Алла Таала нафсини тарбиялоо үчүн ага бир катар кыйынчылыктарды берип туруп, анан сен кимсиң, мен киммин деп сурайт. А нафси болсо сен сенсиң, мен менмин деп жооп кайтарат. Ошондо Алла Таала аны ачка калтырат. Натыйжада мен киммин, сен кимсиң деген суроого нафси сен ааламдын жаратканысың, мен болсо сенин эң карып кулуңмун деп жооп берет. Нафсинин тизгинин колго алуу адамдар үчүн баш тартууга болбой турган зарыл иш. Анткени каалоолор менен адаттан тыш өнөкөттөр пенде үчүн жан алуучу ууга же аны кургуйга кулатчу жүккө барабар. Нафси адамды дайыма жамандыкка азгырып турган. Азирети Юсуф алейхиссалам бисмиллахир-рахманир-рахим «Вама убарриу нафси, инна нафса лааммаратун биссуи, илля ма рахима рабби, инна рабби гафурур рахим». Мен нафсимди актай албайм, ката кемчиликтерден аруу дебейм. Чындыгында нафси адамды жамандыкка гана буйрат. Бирок эгем ырайым кылса, ал башка кеп. Албетте эгем кечиримдүү, мээримдүү деп айтуу менен нафсини эң сонун түшүндүргөн. Нафси берген сайын сурап, алган сайын көбөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуаларында тойбогон нафсинен сактоосун Алладан тилеген. Аллахумма инни а'уду бика минал аджзи вал касали вал джубни вал бухли вал харами ва адабил кабри. Аллахумма ати нафси тaqwaha ва заккиha анта хайру ман заккаha анта валиюха ва маулаха. Аллахумма инни а'уду бика мин илмин ла янфa'у ва мин қалбин ла яхшa'у ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Allah'ım alsыздыктан, жалкоолуктан, коркоктуктан, зыкымдыктан, карлыктан, кабыр азабынан сактай көр. Allah'ım напсиме такыбалык насип кыл. Аны таптаза кыла көр. Анткени сен тазалоочулардын эң жакшысысың. Напсимдин ээси сенсиң. Allah'ım пайда бербеген илимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон нафсиден, кабыл болбогон дубадан сактай көр. Башка бир дуасында болсо, нафсинин жамандыгынан адамдын башына алып келчү кыйынчылыктардан сактоосун тилеп Аллага жалбарган. Аллахумма алимал гайби ваш шахадати, фатирас самавати вал арди, рабба кулли шайин ва маликаху. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. O kayıptı jana көрүнүп турган ааламдарды толук билген, асмандарды жана жерди жоктон жараткан Аллахым. О бардык нерсенин жаратканы жана чыныгы ээси. Күбөлүк берем, сенден башка Кудай жок. Нафсимдин жамандыгынан, шайтандын жамандыгынан жана айла амалынан сактай көр. Илгеркилер мындай дешкен экен. Таркул аадати минал мухликат. Көнүп калган адаттан баш тартуу адам үчүн абдан оор. Нары жак, бери жакты көрүп алып, күнүгө түрдүүлөп тамак ичкенге көнүп калган кишинин бул адатты таштоосу өтө кыйын. Болбосо момун пенде нафсини эң оор шарттарда жашоого көндүрүшү керек. Ал эми орозо аркылуу пенде нафсиси көнүп калган адаттардан, өнөкөттөрдөн баш тартып, кандайдыр бир мааниде көз карандысыз жашоого көнүүсү мүмкүн болот. Ачкалыкка, суусуздукка көнгөн киши кийин ушундай абалга дуушар болгондо да сабыр кылып чыдай алат. Күнөөлөргө каршы калкан болот. Күнөө бул адамдын жасаган ишине бушайман болушу, табиятына терс ишти кылуусу. Күнөө иш кылган киши өзүн руханий азапка салган, жүрөгүн кыйынчылыкка таштап койгон бактысыз,
бардык руханий сезимдерин, туюмдарын, жөндөмүн шыгын шайтанга тапшырып берген бечара, кор болгон байкуш. Ошондой эле ошол күнөөнү кайра жасай берсе, анда тизгинди толугу менен колдон чыгарып, эрки да, чыдай турган күчү да, жаңылана турган аракетти да кылбайт. Адам баласы өткөн жолдо толгон токой күнөө бар. Булар аны кадимки уу жыландай аңдып турат. Бир экөөнүн эптеп кутулушу мүмкүн, бирок баарына тең кармалып калбай, жолун улап кетиши өтө эле кыйын. Бул жолдорду басып өтүү үчүн болоттой бекем эрк керек. Мындай коркунучтарга каршы орозо кепил болуп берет. Кээ бир адамдар үчүн орозо азгырыктан коргоочу тосмо болот, күнөө иштерден тоскон тоо болот. Ооба, орозо калкан сыяктуу коргойт. Адамга бейишке алып барган жолду жеңилдетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп буйрган: "Я ма'шара ш-шабаби, ман истата'a минкум ал-ба'ата фальятазавваж, ва ман лам ястати' фa'алейхи бис-саумин, фа-иннаху лаху вижаун." Эй жаштар коому, силерден күчү жеткендер үйлөнсүн, күчү жетпегендер орозо кармасын, анткени орозо шахватты алсыратат. Орозо бул көнүгүү, адамдын физиологиялык каалоолорун тизгиндөө жөндөмүн өнүктүрөт. Адам орозо кармаган кезде ар кандай терс каалоолорго тоскоол боло алгандай эле, өркүндөткөн чыдамкайлыгы менен орозо кармабаган учурда да муну кыла алат. Анткени орозо бир гана ашказанды ачка калтыруу эмес, тескерисинче орозо ашказан менен кошо бардык сезим туюмдарына, көзгө, кулакка, акылга, жүрөккө, кыялга жана башка бүткүл дене мүчөлөргө орозо карматып, буларды күнөөлөрдөн, пайдасыз нерселерден тыйып, ар бирин өзүнө тиешелүү кулчулукка багыттайт. Мына ушундай орозо кармаган киши адал жолдо жашоосун өткөрөт. Нафсини каттуу көзөмөлгө алуунун эң таасирлүү жолу бул орозо кармоо. Анткени ашказандын дайыма толо болуусу организмдин бардык мүчөлөрүнүн эң кубаттуу болуп турушун камсыздайт. Мындай абал нафсини каалоосун күчөтөт. Бир карасаң киши тилине ээ боло албай, жагымсыз нерселерди айтпай тура албай калат. Ушундан улам принципиалдуу чечимдерди кабыл алуу зарыл. Маселен, тилди Куран окуу, зикир таспих кылуу, салават истихфар айтуу сыяктуу нерселерге алектендирүү менен жалгандан, ушак айыңдан, жаман сөздөрдөн алыс кылуу керек. Атүгүл кээде оозумдан кандайдыр бир ушак сөз чыкчуу болсо, токтоосуз ушунча күн орозо кармаймын деп айтуу менен ушак айыңга кеткен жолдорду тээ башынан эле жаап салуу абзел. Мындай жаза берүү менен нафси балким ойгонот, андан кийин акыл эске көз салып, нафсини бекем тизгиндөөгө болот. Ким билет, балким мунун натыйжасында ушак айтпоону жараткан Алла Таала табиятыбыздын бир бөлүгүнө айлантат. Ооба, көзөмөлгө алынбаган тил адамдардын акыреттик жашоосу үчүн эң чоң коркунучтардын бири. Аны көзөмөлгө алуунун жападан жалгыз жолу бул нафсинин каалоосуна чек коюу. Орозо бул функцияны аткаруу жагынан баары үчүн белгилүү болгон эң жакшы насаат, эң маанилүү рецепт. Чындыгында пайгамбарыбыз төмөнкү хадиси муну бышыктап турат. Мен лам яда каула зури вал амала бих, фалейса лиллахи хажатун фи ан яда таамаху ва шарабаху. Ким орозо болуп туруп, жалган айтуудан, жаман жүрүм турумдан баш тарта албаса, анда билип алсын, жеп ичпей, ачка жүрүшүнө Алла Таала муктаж эмес. Орозо кармаган киши тилин тыюу менен бирге көзүн дагы арамды кароодон, кулагы менен жаман нерселерди тыңшоодон тыйылышы керек. Көзүн сабак алууга, кулагын акыйкат сөзгө, Куран угууга багытташы керек. Кыскача айтканда, эң мыкты орозо ашказан менен бирге көзгө, кулакка, жүрөккө, кыялга, ой пикирге жана органдарга да туттурулган, буларды арамдардан, жаман нерселерден тыйып, өздөрүнө тиешелүү кулдукка багыттоочу орозо болуп саналат. Мунун жолу болсо, адам организминдеги чоң фабрикадай болгон ашказанды орозо аркылуу көзөмөлгө алуудан турат.
Анткени ашказан көзөмөлгө алынса, башка мүчөлөр дагы оңой эле баш ийип берет. Пайгамбарыбыз бир хадисинде мындай деп айткан: Албетте Алла Таала ар бир адамдын зинадан болгон үлүшүн жазган жана мындан кутулуусу өтө кыйын. Көздүн зынасы арамга кароо, тилдин зынасы арамды сүйлөө, нафси буга жанын берет. Мүчөлөр болсо нафсинин бул каалоосун же кабыл алат, же жалганга чыгарат. Тилекке каршы бүгүнкү күнү мындай күнөөлөр коомдо өтө кеңири тараган. Арине күнөө бардык тараптан, бардык абалында, бардык түрлөрү, бардык топтору менен шайтанга кызмат кылат. Күнөөлөргө каршы ислам дининде бир катар эреже негиздер бар. Ыймандуу адамдар бул эрежеге баш ие турган болушса, күнөө чуңкуруна кулабай, күнөө сели менен жок болуп кетпей, бирок ислам дининин издерине баш ийбей турган болсо, адамдар күнөө селинде кудум тобурчактай агып кетиши толук мүмкүн. Ислам дининдеги бул көз карашты мынтип корутундуласа да болот. Оболу ислам дини пенделиктен келген жагдайларды реалдуулук катары кабыл алат. Маселен, адамга ачуулануу, кекентүү, көшөрүү сыяктуу сезимдери болгону бул чындык. Бирок булар өз ордунда колдонулганда берекеге, бир катар жакшылыктарга себеп болушу толук мүмкүн. Ал эми өз ордунда колдонулбаганда жамандыкка алып барат. Дал ушул сыяктуу ислам дини адамдагы шахватты дагы бир чындык катары кабыл алат. Тагыраак айтканда, шахватты адамдын жеке жашоосунун жана урпактардын учугулашы үчүн берилген бир мүмкүнчүлүк, Кудайдын бир тартуусу катары көрөт. Адам бул мүмкүнчүлүктү колдонуп, жер жүзүнүн эң мыкты мураскери пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнүн көбөйүшүнө себеп болот. Бирок бул маселеде белгилүү чектен чыкпоо, күнөөгө кирбөө эң негизги шарт. Бул үчүн сөзсүз үй бүлө куруу керек. Үй бүлө курууга мүмкүнчүлүгү жоктор пайгамбарыбыздын осуятына баш ийип орозо кармашат. Бирок орозо дагы бардык шарттары менен кармалышы керек. Ошондо гана күнөө иш кылууга тоскоол болуу функциясын аткарган болот. Ушул өңүттөн карай турган болсок, маселен, бир адам бир күн кечке ачка жүрүп, анан кечинде курсагын ашыкча кампайтып тоюп алса, саарлыкта дагы ооз ачардагыдай эл менен жарышып жеп ичсе, албетте орозодон күтүлгөн натыйжага жете албайт. Анткени орозонун маанилүү максатынын бири бул шахватты токтотуу. Арине, бир күндө кайсы бир калориядагы азыктар шахватты токтотуу мындай турсун тескерисинче күчөшүнө себеп болот. Ошондуктан мындай ылгабай тамактанган адамдын орозодон толук пайда алуусу мүмкүн эмес. Негизи адам нормалдуу убактарда жеп ичүүсүнө көңүл бурушу зарыл. Азыраак тамактануу, азыраак уктоо жана азыраак сүйлөө — булар ислам дининдеги өзгөрбөгөн принциптер. Ушундан улам киши эрктүү болуп, нафсиге тиешелүү азыктануу жолдорун чектөөсү өтө маанилүү. Болбосо нафси дайыма шайтанга ачык эшик болуп берет. Шайтан сыяктуу нафси дагы адамга дос боло албайт. Нафси жамандыктарга алып барчу эң чоң душман. Керек болсо эң чоң жихад кылынышы керек болгон душман экенин билүү зарыл. Нафсиден жана шайтандан кутулуу Аллага жакындоо багытында ташталган маанилүү кадам. Пайгамбарыбыз бир жолу «А'да адуввака нафсука аллати байна жанбейк» сенин эң чоң душманың өзүңдөгү нафсиң деген. Дагы бир жолу казаттан кайткандарга кайрылып, «Кадимтум хайра мақдамин минал жихадил асгари илал жихадил акбар». Эми кичинекей жихадтан чоң жихадка кайттыңар деп буйруган. Чоң жихад дегениңиз эмне деп сурашты. Бул суроого мужахадатул абди хаваху, пенденин нафси менен күрөшүүсү деп жооп берүүсү. Нафсиден коркуубуз ага каршы дайыма сергек болуубуз жагдайында биз үчүн маанилүү сабак. Ооба, нафсини каттуу тизгиндеп, бекем кармап, көзөмөлгө алуунун жолу бул орозо кармоо. Ошол себептен орозо ислам динибиздин түпкү негиздеринин бири болуп саналат. Адам ислам динин эң оболу өзүнүн нафсисине жашатып, жүзөгө ашырып, андан кийин такыбалыктын бийик сересине чыга алат.
Корутундулап айтканда, адам орозо тутуу менен өзүнүн напсин Алла Тааланын алдында текеберликтен куткарып, баш ийген пенде болуу жолуна түшөт. Орозо кармаган бардык кишилер орозо кармабаган күндөргө караганда периштедей аруу болушканын сезишет. Ошондой эле баарына маалым болгондой, уруксат берилмейинче кичинекей бир нерсени дагы жасай албайт, колун сууга суна албайт. Жана да ушул себептүү адам өзүн кожоюн эмес, кул болгонун түшүнөт. Натыйжада өтө алсыз, жакыр, толтура ката кемчилиги болгондугун көрөт жана руханий шүгүрчүлүк колу менен ырайым каалгасын какканга даярданат. Эң негизгиси орозону диндеги эрежесине ылайык кармаса эле болгону. Рухту бышырып такшалтат. Адам рухтан жана денеден турган жандуу. Рух чыгып кеткен дене эч кандай мааниге ээ эмес болгондой эле, денесиз рух дагы бул дүйнөдө эч кандай мааниге ээ болбой калат. Адамдын жеген тамак ашы, кыймыл аракети, орундатууга аракет кылган ибадаттары, булардын баары рухка дагы, денеге дагы бир катар таасирлерин берет. Оозуна салган бир сындырымнан сырттан караганда ашказанга кирип бараткандай көрүнгөнү менен, анын рухка да таасири бар. Ошондой эле адамдын ар бир кыймыл аракети денесине кандай таасир этсе, рухка дагы ошондой таасир этет. Ошондуктан адамдын руханий жашоосунун өнүгүп, бышып жетилишинде жеп ичкен нерселердин да маанилүү орду бар. Ошол эле мезгилде орозодо тасаввуфчулар риязат деп атаган жеп ичүүгө өтө катуу көңүл буруу мааниси бар. Башкача айтканда, орозо кандайдыр бир мааниде рухтун риязаты жана дененин диетасы. Бат-баттан орозо кармаган киши ден соолукка кандай пайдалуу иш кылганын ачык айкын көрө алат. Ар убак жана бардык жерде ашказанын ойлоп, кишинин жүрөгү жана руху таза болуусу кыйын. Организмдин бир катар муктаждыктары, талаптары болгондой эле, рухтун дагы өзүнүн жараша талаптары бар. Адам физиологиялык жагынан караганда өтө кичинекей жандуу, бирок руханий көрөңгөсү жагынан чексиздикке ачык жан. Чексиз каалоолору, кыялдары, сезимдери, ой пикирлери менен адам кудум эле ааламдын кичинекей бир индекси сыяктуу. Мына деңгээли менен абалы ушундай болгон адамдын руханияты жана бардык жөндөмүн өөрчүткөн, каалоолорунун, эңсөөлөрүнүн орундалышына себеп болгон, шахват жана ачуусун тизгиндеген, аны жараткан эгеси менен байланыштырган эң улуу жана эң жогорку амалы бул бир гана анын ибадаты. Өтө маанилүү ибадат болгон орозодо дагы бардык жагдайлар бар. Адамды рухий жактан өнүктүрүүнү максат кылган бардык диндерде формалык айырмачылыгын эске албаганда орозо маанилүү негиз болуп саналат. Жада калса адамдын бышып жетилүүсүнө жол башчылык кылган бардык пайгамбарлар өз миссиясын моюнга алууга даярдануу учурун да орозо кармап өткөргөн. Бул дагы орозонун бышып жетилүүдөгү таасирин көрсөткөн дагы бир далил. Азирети Муса алейхиссалам Тоорат китеби түшө баштаганда ал 40 күндүк орозосун толуктап бүткөн болчу. Инжил китебинин алгачкы аяттар Азирети Иса алейхиссаламга түшкөндө, ким билет, бул улуу пайгамбар канча күндөн бери орозо болчу. Ааламдардын сыймыгы акыркы пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык берилерден мурунку күндөрүн дайыма орозо менен өткөргөн. Ал Хирада итикафка кирген болчу. Негизинен вахий дагы Рамазан айында келе баштаган. Итикафтын Рамазан айында болгонун эске ала турган болсок, пайгамбарыбыздын Хирага чыгып кетиши Рамазан айына туш келиши да өтө маанилүү. Ооба, адамдарда көбүнчө рух денеге, дене рухка жараша бышып жетилет. Рухий жагынан өнүгүүнү каалагандар сөзсүз түрдө орозо кармоолору керек. Же болбосо мындай дейли, орозо кармабагандар физиологиялык турпатынын астында калып, талап кылынган деңгээлде руханий жактан бышып жетиле албайт. Устат Бадиуз-Заман дагы бул жагдайга байланыштуу мындай деген: ашказан фабрикасынын көптөгөн кызматкерлери жана ага байланыштуу көптөгөн адамдык сезимдер бар. Эгер бир жылда бир ай күндүзү эс алууга чыгышпаса,
кызматкерлердин жана башка сезимдердин өзгөчө ибадаттарын аларга унуттурат, өзү менен алагды кылат, аларды өздөрүнүн өкүмүнө баш ийдирет. Дайыма көңүлүн буруп, аларга улуу милдеттерин унуттурат. Бирок куттуу Рамазан айындагы орозо менен бул фабриканын кызматкерлери бир гана ошол фабрика үчүн жаратылбаганын түшүнөт. Организмдеги мындан башка органдар дагы бул фабриканын ыплас оюн зоогуна каршы туруп, куттуу Рамазан айында периштедей руханий оюн зооктордон лаззат алып, көңүлдөрүн ошол руханий ырахатка бурат. Ошондуктан куттуу Рамазан айында момун пенделер даражаларына жараша башка нурларга, береке пайызга, руханий ырахатка туш болушат. Бул куттуу айда орозо аркылуу рух, акыл жана сыр сыяктуу нерселер абдан бышып жетилишет. Ашказандын ыйлаганына карабай алар кубанып күлүп гана турушат.